Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 11 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар Бектурсун Алымовдун Шакиртиме кат деген чыгармасы. Сабактын максаты илимпоз жана публицист Бектурсун Алымовдун өмүр баяны жана Шакиртиме кат публицистикасы менен таанышып, түшүнүк алабыз. Устат шакирт түшүнүктөрүнүн тегерегинде талдап, бүгүнкү күн менен салыштырып, аргументтештиресиңер. Келечекте кесипке багыт аласыңар. Эрудит инсан болуп, интеллекттериңерди өстүрүүгө умтуласыңар. Мугалим адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратканын өзүнө билгизбей айыктыруучу дарыгер деп айткан Бектурсун Алымов. Мына балдар. Бектурсун Алымовдун Шакиртиме кат деген чыгармасында ушул мугалим жана окуучунун ортосундагы байланышын жана устат менен шакиртти азыркы эле айтылган мугалим туурасындагы ырда 4 сап. Мына ушунда өзүңөр ойлонуп маани берсеңер болот. Көп нерсени биз кимден алабыз? Окуучулар, мугалимден алабыз. Ошон үчүн устат жана шакирт туурасында бүгүнкү сабакта кыскача маалыматтарды алабыз. Анда эмесе балдар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, профессор Бектурсун Алымов 1930 жылы азыркы Чүй областынын Жайыл районундагы Чорголу айылында жарык дүйнөгө келген экен. Мына балдар, Бектурсун Алымов 30 жылы азыркы Жайыл районундагы Чорголу деген айылында жарык дүйнөгө келген экен. Эми Бектурсун Алымовду биз кандай таанып жана кандай айта алабыз? Бектурсун Алымов 1951 жылы Жалал-Абаддагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн экен. Ал эми Бектурсун Алымов 1955 жылы Ош пединститутун аяктаган экен. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдик кесибине ээ болгон. 51 жылы бул Жалал-Абадда педагогикалык окуу жайына кирип аякты бүтүрсө, 55 жылы кыргыз тили жана адабияты мугалимдик кесибине ээ болгон экен. 1962 жылы аспирантурага өтүп, 1966 жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Бир топ жыл Ош областынын Ноокат, Араван, Жалал-Абад областынын Ноокен жана Базаркоргон райондорунда мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болуп иштеген. 1994 жылы педагогика илимдеринин доктору болгон. 1972 жылы Кыргыз мамлекеттик университетине ага окутуучулук кызматка чакырылып, көп убакыт өтпөй доцент, профессорлук наамга ээ болгон 1986 жылы. 1960 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалимдерге сабак өтүп, көп шакирттердин ардактуу мугалими болуп кызмат өтөгөн. Эми Бектурсун Алымов. Алымов Бектурсун публицист, педагогика илимдердин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Кыргызстан жазуучулар жана журналисттер союздарынын мүчөсү. Алымов Бектурсун бул Чүй облусунун Панфилов району Чорголу айылында публицист,
педагогика илимдеринин доктору болуп 1994 иштеген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими болгон. Кыргызстандын Жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү. Жалал-Абаддагы педагогикалык окуу жайын 1951 Ош мамлекеттик педагогикалык институтун 1955 бүтүргөн. Ошондой эле Ноокатта, Араванда, Жалал-Абаддагы Ноокен районунда мектептеринде мугалим, директор болуп иштеген. Мына балдар. Ошондой эле ал кыргыз адабиятын окутуу методикасынын пайдубалын түптөп, белгилүү илимпоздордун бири болгон. Көптөгөн адабий теориялык, методикалык эмгектерди жаратып, өз чыгармачылыгы аркылуу окурмандарга философиялык педагогикалык ой дүйнөсүнүн жалпы маданиятынын жогорулашына чоң салымын кошкон. Бектурсун Алымов. Бектурсун Алымов, педагогика илимдердин доктору. Бектурсун Алымов, публицист. Бектурсун Алымов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Кыргызстан Жазуучулар жана журналисттер союздарынын мүчөсү. Анын калемине 200дөй илимий эмгектер, окуу китептери жаралган. Улуу устаттын калеминен 200дөй илимий эмгектер, окуу китептер жаралган дедик. Орто мектептердин 7-8, 9 класстары үчүн кыргыз адабияты боюнча программаларын иштеп чыгып, окуу китептерин жана методикалык эмгектерди жаратып, китептин автору Бектурсун Алымов. Эми чыгармалары: Алы Токонбаевдин жараланган жүрөк, Күүнүн сыры, Өмүр элестери чыгармаларына фильмдин сценарийин 1960 жылы жазган. Алы Токонбаевдин чыгармаларын мектептерде окутуу 1965 жылы. Адабият теориясынын кыргызча, орусча сөздүгү 1965 жылы. Мектеп сочиненияси 1982 жылдары. Шакиртиме кат 1983 жылы. Кыргыз адабиятын окутуунун методикасын 1984 жылы жазып жарыкка чыккан. Шакиртиме кат чыгармасы: Бет ачар, Устат жөнүндөгү уламыш менен чындык, Сапар алдындагы ибарат, Билимди билген билет, Асан агайдын алтын сандыгы, Айылдык агай эмне айтат, Сабак жылмаюудан башталат, Сөз жана иш, Баанын баркы, Надисте сезим, Китепсиз турмуш, көңүлсүз деген чыгармалары. Эми балдар, эң биринчи биз бүгүнкү сабакты баштоонун алдында устат анан шакирт туурасында түшүнүк алалы. Устат бул үйрөтүүчү, бир нерсенин ыгын, жолун көрсөтүүчү, тажрыйбасын бөлүшүүчү адамды устат дейбиз. Билимдүү, баарына көзү жеткен. Экинчи, уста бул чебер, адис, мастер, өз ишинин устаты болуш керек. Мисалы, ал эми шакирт ошол устанын жардамчысы, устанын үйрөнчүк адамы. Бир үйрөнүп, аны дагы улантуучу, окуучу. Мисалы, мына балдар, устатты биз түшүнүп алдык. Устат бул чебер, адис, мастер катарында бир нерсенин ыгын, жолун көрсөтүүчү, тажрыйбасын бөлүшүүчү адам. Ал эми шакирт болсо ошонун жардамчысы, үйрөнүүчүсү. Бир нерсени үйрөнүп, андан ары улантып алып кетейин деген адамды шакирт деп айтат экенбиз.
Бүгүнкү устат, кечээки шакирт. Биз кыргыз адабиятында көптөгөн акын жазуучуларды мисал келтирип айта алабыз, баягы кимден үйрөнгөн, Токтогулдан үйрөнгөн, устаты ким болгон, устаты Токтогул болгон, комузун коштоп, ырдап, анан ээчип жүрүп үйрөнгөн деген көптөгөн чыгармаларда биз буга чейин эле угуп келгенбиз. Эми бүгүнкү устат кечээки шакирт. Устаттын устаттыгы шакирттин баскычтан татыктуу өтүп, тажрыйба топтоп, өсүп өнүгүп, бийик деңгээлге жеткенде, өнөрдүн негизги эрежелерин, сырларын өздөштүргөндө гана билинет. Шакирт күтүүнүн өзү сыймык, чоң жоопкерчилик иретинде эсептелинип келген. Шакирти жок өнөр ээси устат эмес. Демек, шакирти болмоюнча устат болбойт. Устаты болмоюнча шакирт да болбойт. Ооба. Устат менен шакирттин ортосунда ар дайым эле жандуу байланыш боло бербейт. Айрым учурда көзөткөн адамды деле устат тутуп, анын калтырып кеткен мурастарынын, өнөрүнүн, оюнун, ишинин негизинде тарбияланган шакирттер да бар. Бара-бара кайсы бир устаттын айланасында бир канча шакирттин топтолушу өзгөчө чыгармачылык мектептин руханий борбордун түзүлүшүн алып келет. Устат менен шакирттин ортосундагы мамиле жеке маанини гана алып жүрбөстөн, коомдук мааниге дагы ээ болушу мүмкүн. Айталы, кыргыз адабиятында ыр жазып баштаган үйрөнчүктөрдүн баары алыкул акынды устат тутушуп, анын ырларынын негизинде тарбияланса, манасчылар Саякбай атанын айтканын кайра-кайра угуп, үнүн, добушун, дикциясын, ыргагын үйрөнүп, аны туурап айтканга дилгирленишет. Мен комузчу болом деген бөбөк үчүн, Ыбырай Туманов үлгү болсо, бүгүнкү ырчы болом дегендерге учурдун кайсы бир эстрадалык жылдызы таасирдүү болушу мүмкүн. Адатта алгач устат шакирт эмес дедик. Шакирт устатты тандайт. Шакирт болчу адам сыртынан арзып жүргөн касиет ээсине өзү же кимдир бирөө аркылуу кайрылуу менен аны устат тутуу ниетин билдирет. Дал ушул жерден айтылган сунушка макул же макул эместигин устат чечет. Эгерде ал макулдугун берсе, шакирт болгон адам андан ары өмүр тагдырына устатынын айтканын эки кылбай, анын көрсөткөн жолу менен басып туруунун моюндашы зарыл. Устат менен шакирт маал-маалы менен гана көрүшүп турушу, же көбүнесе бирге иш алып барышы, же бири-бири айылда, экинчиси башка аймакта жашашы дагы мүмкүн. Ал эми кээде шакирти устатынын үйүн пааналап, кылган ишин көзү менен көрүп, айткандарын кулагы менен угуп, бирге даам сызып, ал тургай айрым учурларда ал үйдүн оту менен кирип, күлү менен чыгып, өмүр кечириши дагы ыктымал. Башка бирөөнүн оокатын жасоону мындай учурда шакирт намыс көрбөйт. Аны ардактуу милдет, парз катары сезет. Ушул түйшүк көрүнгөн тиричиликтин кайсы бир күнү бүтөөрүн, дал ошол куттуу күнү устаты анын колунан ыйык буюмдардын бирин же бир нечесин, мисалы камчы, теспе, куран китеп бата берерин билишкен. Дагы бир жолу кимдин устат күтүү керектиги жөнүндө шакирт болчу адамга Кудай Арбак тарабынан аян берилген. Андайда аты жөнү али белгисиз адамдын жашаган жери, кебетеси кошо сүрөттөлүп, жаш үйрөнчүктүн ниетине ошол адамды издеп табуу ою салынат. Башка сунуш пикирлерден баш тартса дагы, өзүнүн үй бүлөсүнүн бакубатчылыгы үчүн мындай шартта изденүүчү адам моюн толгобойт жана баягы аянында көргөн адамды сөзсүз табууга дилгирленген. Бул кездешүү экөө үчүн тең болушу керек көрүнүшдөй. Эч кимисин таң калтырбайт. Анткени өз кезегинде аны кайсы бир шакирт издеп келерлиги
жөнүндө болочок устатка дагы аян берилген болуп чыгат. Демек алдын ала ааламдын кайсы бир күчтөрүнөн маалымат алуу тымызын буйрук устат менен шакирттин башын кошот. Эмгектери. Анын калеминен 200 илимий эмгектер жаралган. Окуу китептери жаралган. Орто мектептердин 7-чи, 8-чи, 9-чу класстары үчүн кыргыз адабияты боюнча программаларды иштеп чыккан дедик. Жана ушул 7-чи, 8-чи класстардын окуу китептеринин автору дедик. Бектурсун Алымов «Шакиртиме кат» 1981 жылы аттуу көркөм публицистикасы жазылып, жараланган жүрөк фильм спектакли тартылган. Өмүр элестери, Күнүн сыры драмалары элдик театрларда коюлган. Бишкек шаарындагы номер 39 мектепке Бектурсун Алымовдун ысымы берилген. Эмгектери. Ал Токонбаевдин чыгармаларын мектепте окутуу, жогорку класстарда жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн айрым маселелери, Кыргыз Совет адабиятын окутуунун айрым маселелери 72 жылы жана ошондой эле Кыргыз Совет адабиятын окутуунун методикасын иштеп чыккан Бектурсун Алымов. Эми сыйлыктары балдар. 1977 жылы доцент окумуштуулук наамын алган. 1982 жылы Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. 1983 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими болгон. Наамын алган. 1986 жылы профессор окумуштуулук наамын алган. 1994 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын ардактуу академиги болгон. 1995 жылы педагогика илимдердин доктору окумуштуулук даражасын алган. Ал эми ардак грамоталар менен сыйланган. Бектурсун Алымов. Эми балдар, силерге мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жаттып, силерге төмөндөгүдөй тесттерди берем. Мына ушул тесттер боюнча өзүңөр үйдөн эмне кыласыңар, иштеп туура жоопторун тоголоктоп чыгасыңар. Азыр эле ушул суроолор боюнча биз кыскача маалыматтарды толугу менен берип келдик. Анда эмесе кайсы жылы журналисттер мүчөсү болгон? 1828 жылыбы, 83 жылыбы, 67 же 82 жылбы? Тоголоктойсуңар балдар. 1955 жылы кайсы окуу жайды бүтүргөн? Кандай окуу жайды бүтүрүп, ким болуп иштеген экен? Мугалим болгонбу, журналист болду дедикпи, же доктор болгонбу, же педагогикалык институтту бүтүргөнбү? Мына ушул туурасында. Кайсы окуу жайды бүтүп, кандай иштерди жазады дедик. Андан кийин Ноокат районунда ким болуп иштеген? Мугалим, директор болуп иштегенби, жазуучу, же доктор, же иштеген эмеспи? 7-8, 9 класстарда кандай китептерди чыгарган? Кыргыз адабий китептерин чыгарганбы, китеп жазганбы, же кыргыз тилин жазганбы? 86 жылы кайсы сыйлыкка ээ болгон? Жаңы эле жыйынтыктадык балдар, Билим берүү министрлигинин ардак грамотасыбы, же профессор окумуштуулук наамды, же ардак грамоталарды алганбы? Шакиртиме кат кайсы жылы жазылган экен? Шакиртиме кат 1981 жылы эмне болгон экен, жазылган экен. Муну балдар өзүңөр эмне кыласыңар, иштеп, жазып чыгасыңар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма Бектурсун Алымов туурасында кыскача конспектлеп дептерлериңерге жазып, интернет булактарынан Шакиртиме кат чыгармасы туурасында толук таанышып,
окуп чыгасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.